Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле ошо кут берүүсү же болбосо кудуреттүү улуу табылга. Кут деген бул өзү эмне экен? Кут бул Кудайдын улуу, таза, күчтүү нуру анан деми экен. Бул кут дагы Кудайдын буйругу менен берилет экен. Ошо кыргызга кут түшкөн далилдер көп. Анан кыргыз жергесине түшкөнү. Ошондо кут бул өзү эң сүйүнүчтүүсү ошо Кудайдын буйругу менен түшкөнүндө болуп атат. Анан Кудайдын кудуреттүү, таза, нуру деминде болуп атат. Ансагандай ушул кут болсун делгендей ошо деги эле кутубуз кут болсун. Кудуреттүү улуу табылгабыз кут болсун. Эми ошо кудуреттүү улуу табылганы сиңирип алыш, оомат тоголок муну карманып калыш бизден болуп атат. Өзүңүздөр көп болуп жаткандай азыркы ошо учурдагы адамзаттын оор акыбалы, деги эле дүйнө жүзүндөгү сырдуу кубулуштар, аты жөнү аныкталбаган оору сыркоолор, адамзаттын жырткыч мүнөзгө өтүшү, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер бул Кудайдын буйругу менен өткөл, ылгоо мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Кудайсыз куурай башы сынбайт, баардык иш Кудайдан демекчи. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү ошо жаңы доордун, алтын доордун кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Кудай бул илимин түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп илимге ар түрдүү багыт аркылуу алып келет экен. Биздин деле ушу изилденүүбүз элге бир багытын берсекпи, жолун берсекпи, кыйынчылык күндөн куткарсакпы, өзүн тааныбастыктан куткарсакпы деп жасап аткан иш, аракет ушунун баары. Урматтуу көрөрмандар, ушу энергияга жетип элди эмдесе болобу деп берилет ааламдан. Аалам этикасын өздөштүргөн инсан жогорку жашоого которулганга барабар болот. Ушу ааламдык илимди өздөштүргөндө мындай жогорку түшүнүккө же жогорку даражага же жогорку касиетке которулган болот экен. Улуу керемет пайда болот ошол адамда. Ошол учурда аалам күчтөрүнө, касиеттерине буйрук кылуу менен элди эмдесе болот. Буйрук кылсаң улуу күчтөр иштеп берет, 70% таасир берет. Мисалы, мен ушул жерде эми сабак убагында, телефондо, ошо телевидениядан кийин дагы керек болсо ошо чалышат телевидениядан кийин. Өткөндө бир эжеке чалып атат, ошо кызымдын ичи ооруп кетти, анан кандай кылабыз деп, анан кичине кой бер, сен өзүң бошотсун деп. Андан да бир көлдөө эжеке чалып атат. Мага кадимкидей ошо эфирден таасир берди. Бүгүн ушундай көз башым шишип калыптыр деп, анан кечкисинде бир күндөй энергия өткөрүп койдук окшойбуз. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, ошол бейиш деген, адам өзүн тааныганда бейиш деген жашоо башталат. Кейбесең Кудай мындай деп атпайбы? Мен караңгыда турам дейт. Караңгыдан менин жарыгымды көрүп жашагылачы дейт. Демек, Кудай көзгө көрүнбөйт да. Бирок баардык иш Кудайдан болуп атат. Болбосо, мына адамдын ичиндеги эле баланын түйүлдүктөн пайда болуп жаралышын деле бул Кудайдын буйругунан болуп атат. Могу түгөнбөй агып аткан суу деле бул Кудайдын буйругу менен болуп атат. Чыгып аткан күн, жылдыздар, мейкиндиктер, анысы кандай бизде ошол жамандын бир мындай караңгы, бул жаман го, мисалы кара. Анан ошондон бир жарыгын көргөндөй, ошо жаман күндүн дагы жакшы күнү болот, урматтуу улуучтум. Ошондуктан өзүңүздөрдү бошотуп, ошо жөн эле бийиктетип сүйлөө эмес, сабак өтүү эмес,
эмдеп да кетели. Бул жерде да так берилет. Ааламдык сабак учурунда кандай бир кереметтер жүрүшү мүмкүн. Ааламдык сабак убагында адам кандай отуруш керек? Эмнелер кызматта болот? Жарым саат, 1 сааттан телефонуңуз эчтеке болбойт, өчүрүп коюңуз. Себеби бул жерде азыр биз өткөн сабактарда көрсөтүп өткөнбүз. Инопланетандар жерге түштү деп берилет. Ал жөнүндө дагы илимде берилген. Анын сыңарындай бул инопланетан деген периште же болбосо калория энергия экен. Анан аларга, инопланетандарга техника менен өнүгүү төп келбейт, алардын мүнөзүнө туура келбейт делет. Анан рухи өзгөндөргө туура келбейт. Аларга духовный өсүш керек адам деп берилет. Ошон үчүн азыр техника менен адам жырткыч мүнөзгө өтүп алат. Ой мүнөзү бузулат делет. Колдон келсе ошо техниканы азыраак колдонсо бир. Ар нерсени мындай учур менен колдонсо болот го. Ансыгында ошо телефонуңуздарды өчүрүп, өзүңөрдү аябай оорум неден пайда болуп атат? Кыжаалатчылыктан, кысылуудан, карылык эмнеде пайда болуп атат? Ошол кысылуудан, жаман ойдон, же бир жалган эле бир сөздөн, кысылуудан пайда болуп атат ушунун баары. Ошондуктан өзүңүздөрдү бошотуп, жөлөнүп отуруп, мейли стенабы, диванбы, креслобу, дубалбы, айтол жөлөнүп отуруп. Анан ушу тегерегизде көзгө көрүнбөгөн көп энергиялар бар. Теңирге теңдешсиз энергия, ой менен башкаруучу энергия, багындыруучу энергия делип. Анан эң жакыны жөнөкөй адамга ушу боштондук деген энергия бар. Анан эми ушул жерде Кудай жарыгында же болбосо ушу Кудай азыр сырын ачканда эмне деп берип атат? Мен деп атат, Кудайдын сөзү бул. Таза жашайм, эч нерсеге өкүнбөйм, себеби өкүнүчтүү иш кылбайм дейт. Ооба, даражасы деңгээли жеткен адам деле эч нерсеге өкүнбөйт да, себеби аң сезимин баарына жетип турат. Өкүнүчтүү иш жазабайт. Анын сыңарындай анан Кудай ошо коом үчүн, эл үчүн, табият үчүн мен таза дем бөлүп чыгам деп атат. Анын сыңарындай сиздер дагы таза дем бөлүп чыгыш керек. Анан кайра бир жерде таза дем адам эмне бөлүп чыгыш керек дегенде тил. Тил дилден, аң сезимден чыгат. Тил өтө чоң энергияны иштетет. Тил айтылгандайын адамда ойлонуу болот. Ансыгандай ошол тилиңиздер менен, оозуңуздар менен ошо самап айтып, жаратып айтып, кандай жаратуучулук мантраларды айтабыз. Ушу боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деңиздер. Анан денеңиздерди бошотуңуздар. Ушу энергия өтсүн. Дагы бир жолу боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деңиздер. Анан дене башыңыздарды бошотуп, маани берип, биринчи оң колуңузду бошотуп, сол колуңузду бошотуп, оң бутуңузду бошотпай, ийне саярда бош дегенде биз клеткаларды кысып алабыз. Сөөгө ооруп неден пайда болот? Ошо эт кысылганда сөөгө дагы баягы калория энергия өтпөй калат дагы, анан сөөгө ооруп пайда болот. Эттериңиздерди бошотуп, сол бутуңузду бошотуп, жамбаш табарсыңызды бошотуп, анан эң башкысы ушу кичине кенен дем алып, демиңизди чыгарып, анан колуңуздан келсе ушу башыңызды бошотуп, кулаңыздар менен угуп, көзүңүздөрдү жуум алсаңыздар да болот. Бош отуруңуздар. Ушу ааламдык, мына мен ааламдын сөзүмүн деген жаратуучулук сөз бар. Мына мен ааламдын гана сөзүн сүйлөп атам да. Ааламдан буйрук болгондон кийин, илими түшкөндөн кийин, керемет касиети иштеп аткандан кийин жердеги адамдык мыйзам эч нерсени чечпей атпайбы? Анын сыңарындай ушул ааламдык сабак убагында Кудай жанын улуу кызматчылары, ата тегиңердин рухтары, арбайлар, мазары ээлер, анан жөлөмүгүчтөр болот адамда. Ошолор кызматта болушат. Бош кармаңыздар өзүңүздөрдү. Ушу 1 саат. Ар бир адам айыкса болобу ушу илим менен десе болот дейт.
ар кимдин ниетине, пейилине жараша. Ансагандай ошо улуу күчтөр кызматта болушат. Ар кимдин тилегине, кудуретине, касиетине жараша калыптандырат. Касиети ыйгарат. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Ошол жана эстеп атканыңыз, буту колуңуз чымырап баштайт ошо эфир аркылуу эле. Себеби Арстан Алайдын энергиясы аң сезими көтөрүлгөндө бутунда код, сөзүндө кут, көзүндө от бар дейт. Ошентип азыр каражат эмес, бийлик, байлык эмес, касиеттүү адамга биригет. Бүгүн кул кылмышкер, жетимсиреген кыргыз, ууру аталган кыргыз дүйнө элине эртең дүйнөгө башчы болот деп берилет. Себеби сыноодон өткөн адамдар тез сыйкыр керемете иштеп кетет делет. Бош отуруңуздар, бош отуруңуздар. Ana şu alamdık sabahta oturunun dağı özünün tertipleri var. Şu alamdan berilgen. Uçurçak tutunup, eski yaşoğuңordu eski albay, al ne oldu, bul ne oldu dep. Uçur degende köp nerse işteyt. Özüңүздөрдү boş karmap oturuңuzдар. Энергия өтө берсин, операция жүрө берсин, көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу калыптандыруу боло берсин. Калыптандыруу, касиет ыйгаруу, эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Бул эмне деген түшүнүк? Бир күн уруш болсо 40 күн периште качат дегенде, сиздер эми мүмкүн үйдө уруш болгондор, мүмкүн найразычылык болгондор, жан дүйнөнүн жардылыгынан, мүмкүн өзүңүзчө бир кысылып алганда ошо керемет күчүңүз качкандыр. Ушул ааламдык сабакта баягы бирөөнүн ичи ооруган оокат буйрубайт дегендей, ошо ичиңиздеги күчтөр качып кеткендир. Ушул кайра кайтат. Ошон үчүн бош отуруп бериңиздер, кысылбаңыздар. Бул ааламдык сабактын башкы багыты эмне? Мына ушул биз эфирге чыгып элге жеткирип атканыбыз башкы багыты. Кудайдын буйругу менен пенде затын табыгы илим үстүндө тарбиялоо. Табыгы илим бул табылма эмес, бул естественный илим, искусственный илим, жердеги илим. Ушул табыгы илим аркылуу тарбиялоо. Анан түгөнбөс жашоолорго жолдомо берүү. Адамзаттын адашкан багытынан чыгаруу, багытын жоготуп ийди. Ошону буруп берүү, башка багытка салуу. Айыкпас тартынан арылтуу. Анан бирдей мүнөзгө, бирдей идеяга өткөрүү. Ушул Кыргызда чыккан бир өзгөчө адамдар бар. Ошолордун милдети болуп саналат. Урматтуу журтум, ушу Кыргызда сөз болгон Кудай арбакка койдум. Кудай арбак жазаласын. Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт. Теңирден тетиргеттен го. Тең көргөндү теңирим жалгаптыр делген. Ансагандай ушул илимдерде так берилет. Арбактар жөнүндө, андан жогорку дүйнөлөрдө эмне дегендер бар? Кудай деген канчанчы катарда турат? Кудайдын милдети, парзы, кызматы эмне? Мына ушунун баары берилет. Адамдын жашоого жаралуу максат, милдети. Бир 100 кызматыбыз болгон болсо, биз бир кызматыбызды аткара албай жүргөнбүз да, ошо илимге өтө сиңирилгенден кийин ушундай түшүнүк пайда болот. Адам өзүнөн суроо кылыш керек. Мен киммин? Эмнеге жаралдым бул пендечилик жашоого? Десеңиздер, ушул жерде жооп берилген. Сен улуусуң деп. Бул кандай деген, мына бул жерде улуу кыргыз делип берилет. Улуу кыргыз. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса,
улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Улуу кыргыз улуулугун сезбесе кунучат, абери төгүлөт, элинен жеринен айрылат, түбөлүк тозокто калат. Улуу кыргыз мынау заманды жетектейт, эл жерге баш ийбейт, улуу ойлорду айтып уютат. Мына улуу ойлорду айтып уютуп атабыз да. Могу эки көздү этибарга албайт делип. Анан ошо эми улуу деген сөз кайдан чыкты? Дегиле улуу кыргыз бул ким? Чындап азыр биз улуулугубузду тааныбай атабыз. Улуу деген сөз көрсө, мен улуумун, мен жаратуучумун деген жерде жаратуучулук сөздөрү бар. Ошондо менин колумдан келет, мен атамын да, мен атасымын да деп милдет алат го. Анысы кандай? Ушул мен улуумун, мен жаратуучумун, мен улуу түшүнүктүн ээсимин деген самап айтуу, жаратуу же болсо бир кырынан мантра деп коет. Аны ошондо улуумун деген сөз кайдан чыкты? Көрсө асманда ушу улуу дүйнөлөр бар экен, дагы бул жер кичик дүйнө экен. Жаныбыз улуу дүйнөдөн келет экен, кичик дүйнөгө мо турпатты кийип алып кызмат кылат экен. Анан бир күнү өлгөндө кайтыш болду делип коет. Ошондо адамзаттын теги адам ата обоне дегиле адамзаттын. Бул жерде айтылат, 7 катар жер бар, 7 катар аалам бар, 7 түс бар, кызыл, көк, жашыл, ак, кара. Баягы основной свет десек болот да. 7-нин бири ыйык, 7 күн, 8 деген жерде жашоо жок. 8-нчи күн жок. 8-нчи нота жок делгендей. Анын сыңарындай көрсө ушул жердин үстүндө биринчи дүйнөдө могу пендечилик жашоо экен. Ошо жаныбыз ааламга учуп денедосу өлгөндө арбактар жашоосу, анан бейиш жашоо, соңку жашоо, нур дүйнө, ааламды кызматка даярдык, анан арбай болуу. Арбай деген арыңдурайын деп коет го бизде. Арың барбы деп коет. Анын сыңарындай ошо ар, анан бул жерге чыкканда арбак, анан түпкү деңгээли жеткенине ары бай киши дегендей. Анан ошо сүрөттөмөсүндө дагы анын энергиясы көп чачырап турат. Мо жердеги адамдын 4 энергиясы болсо, арбай болгондо 6 мындай чыйым менен, андан ары 8, анан арбай болгондо ошол чоң энергия чачырап турат. Арбайлар деген ким өзү? Арбай ошол адам ата обоне баштаган пайгамбарлар, жерде кызмат кылган энелер, баатырлар, ошолор 7-нчи катарда. 7-нчи катарда 7-нчи этаждагы үйдө кимдер отурат? Лидер партиялар отурат, президентибиз отурат, мисалга. Биринчи этажда отурбайт алар, азыр деле жайгашуусу ошондой. Ансаңдай ошо 7-нчи катардагы адам ата ойна баштаган арбайлар Алланын астында, Теңирдин астында, Кудайдын астында адамзат үчүн жоопкер экен. Ошондо анан адам ата көрүнүп туруп, анан улуу баласынан ушул илимди берип атат. Ушу мына элеси, могу сары түстөгү. Ошондо биз эмнеге улуубуз дегиле кыргыз? Неге өлүмдөн коркпойт? Неге бейиш тозогу мындай чындап келгенде кыргыз үчүн бир тыйын намыс эле үчүн жашайт го? Көрсө 6 катар аалам эмес, 6 катар аалам, мына бир катар биз көзгө көрүнгөн жашоо, биякта 6 катары жерде жашап өткөн эле адамдардын арбагынан, рухунан түптөлгөн. Аалам, асман ээси адам ата обоне 7-нчи катарда турган. Адамзаттын теги ким? Адам ата обоне. Ошондуктан аалам ээси адам болуп эсептелет. Адамдын жан дүйнөсү, руху өсүп отуруп, ааламдык касиетке, чексиздикке, кудуретке, башкарууга 6 катар ааламды түзүүгө милдеттүү жана жоопкер дейт. Ошондо мына жаныңыз азыр асманга чыгып кетсе, жерде бир кызмат кылган болсоңуз, Кудай ошондой бир мындай 6 катар ааламды бир орун берет экен. Ошондо жаныңыз ааламдан келип атпайбы? Көрдүңүзбү, жан досуңуз. Демек, сыйынып эчтеке кереги жок, тетирсинче сырдашып, сыйкыр касиетти кыл.
Bir günü трактор бомуна деп илип алып косилка чабат. Bir günü ошо бому аркылуу тырмоо тырмайт. Анысы кандай? Бүгүн менин жаным эркек жигит болуп келди. Бир дүйнөдө мүмкүн манас болуп келгендир. Бир дүйнөдө может эне болуп келгендир. Билбейбиз. Анын сыңарындай ошол көрсө ошо улуу деген ошо экен да. Ошон үчүн кыргыз жана өлгөндө биздин тил менен айтканда кайтыш болду деген ошо экен да. Көрсө ошо улуу дүйнөлөрдөн кичик дүйнөгө бир кызматка келиптир. Же болбосо бир республикадан бир районго барды, айылга барды, ошол жерде оңдо кызмат кыл деп. Ал түбөлүктүү кызмат эмес да. Милдет да жерге барып оңдош, түстөш. Ансагандай ошол биздин жашоого жаралуу максатыбыз көрсө ошол жерди теңир Кудай жаратыптыр. Жер жашоодо сен теңдикти кармап бер деп. Теңдикти кармап бер деп. Ошон үчүн жанагы адамдар улуу кыргыз калыс болгон ошол болуп атпайбы? Өзүмчүл болгон эмес да. Кимди тилдеген ал? Өзүнүн баласын тилдеген. Атаңдын озурайын, сенин барыңан жогуң жакшы. Сен мени эл журт астында уят кылдың. Сен өлүп калсаң, энең башка бирде тууп коймок. Деп мына караңыз, теңдикти кармап берген. А бүгүнкү күндө биз теңдиктен кетип калдык да. Теңдик бул калыстык. Калыс болбосо, тараза так болбосо, базарда кыргын сүргүн башталат. Анысы кандай? Биз бала кезде окучубуз. Ханды президенти азыркы сөздө ал жөнүндө мындай жаман сөз айтпаш керек. Анын кылып аткан ишине бир шек келтирбеш керек деп. Неге десе, Кудайдын жердеги көчүрмөсү деп айтчу да. А чындап эле калыс адам болсо, демек аны касиет колдогон, аны хан кылып шайлады да. Же болбосо, үйдө деле атадан калыстык кетсе, кимге арманыңды айтасың, кимге сүйөнөсүң, кимге мындай айта аласың? Өзүмчүл болсо, же колунда бар балага эле тарта берсе, же кызына тарта берсе. Ансаганда көрсө мына жашоого жаралуу максат эки гана нерсе экен. Кудай динде жүрүп мага керек эмессиң деп атат бул жерде. Мендей болуп мага абдан керексиң деген. Кудайсы чоң Кудай болуп кетпейбиз. Ааламда улуу Кудай деген бар. 8-катарда, 7-катарда адам ата болуп атпайбы? Ошондо жанагы Кудайга арбакка койдум деген сөз туура экен да. Анан бул жерде арбайлардын укугу бар. Арбак деген өзү ким? Эмне? Эмне деген укугу бар? Эмне деген милдети бар? Мына бул жерде азыр эмнеге элди кыргын кырсык басып атат? Ар бир адам кырсыгып атат. Көрсө, арбайлардын кызматы кандай? Жан досу ааламга учуп, дене досу өлгөндөн кийин рухтар бийик аң сезимге ээ болот. Биз деле чоңойгондо балага караганда аң сезимибиз бийик да. Ансагандай ошо жан ааламга чыкканда эле тело өлгөндөн кийин, турпат өлгөндөн кийин алар бийик аң сезимге ээ болот экен. Арбактар, арбайлар. Арбак башка, арбай башка. Байы ал бийиктегиси, арбагы бизден кийинки эле экинчи дүйнөдөгү. Пендечилик рухтар, пендечилик жашоо рухтар үчүн өтө мажруу жашоо. Алар үчүн өтө мажруу аң сезимге ээ болгондуктан ар дайым жердеги инсандарын, неберелерин, чөбүрөлөрүн, адамдарды түштөн, көрүнүштөн, аяндан, кырсыктан кармап туруп, могу Кудайдын жаңы илимине чакырат экен. Ал эми түштөн берип атат, ал бир сөз айткан жок да. Мындан келип таап алып атасыз да. Рухтардын, ошо арбактардын жердеги тууган туушкандары туура эмес жолдо болсо, Кудай берген бакты өлөттөн, ырыскыдан, жолунан кармайт. Карасаңыз, Кудай бериптир бизге бакты өлөт ырыскыны. Жолдо бирөөлөр кыркып, талкалап коюшу мүмкүн экен. Арбайлар себеби жоопкер экен да. Ал Алланын астында. Арбайлар адамзат үчүн жоопкер экен. Кудай берген бакты өлөттөн, ырыскыдан, ден соолугунан, ишинен, жолунан кармап коет. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр. Ошон үчүн жана бабалардын Кудай арбакка койдум деген сөзү өтө так экен. Караңыз. Мына арбайлардын милдет кызматы бар экен. Демек адамдын да милдет кызматы бар да. Эми Кудайдын милдет кызматын окуп берейин. Кудайдын да милдет кызматы бар экен. Ал жөнүндө чалкалап бир жатчы нерсе эмес экен, бир ааламдагы акылдуу заттын милдет кызматын. Же болбосо Куран окуп кой дейт го. Азыр мен
Баягы эски тилде Куран окубайм, араб тилинде. Азыр кыргызча окуйм. Өтө мааниси так, өтө көп чечмеленет. Мына Кудай, Теңир ааламды, адамзатты жараткан. Маселе жок бул жерде, так берилет. Ааламды, адамзатты башкаруучулуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып, жан салуучу. Могу жан дүйнөнү илим менен өстүрүүчү, өспөсөң өлтүрүүчү. Өсүп кетсең кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн мына көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет. Эки көзгө көрүн. Кай жерде көк мейкиндик аба болсо, ошол жерде Кудай бар экен. Урматтуу улуу журтум, ошон үчүн Кудайдан корккула деген. Биз калпте сыйынып келиппиз да, билбей. Билбей сыйынсаң, эч кандай керемет иштебейт да. Бирөөнүн тилин билбесең кандай сөз айтасың? Же тилин билбесең кандай сен сөз ишаратын түшүнөсүң? Андан кийин адамдын милдети болуп атат бүгүнкү күндө. Жашоого жаралуу максаты ушул. Теңир өзүнүн көчүрмөсү кылып туруп жер жашоосуна түшүрүптүр. Теңдикти сактап бер, кармап деп. Ошондо калыс адам, калыстык болгон жерде касиет болот. Адам калыс болуш керек делет. Эгер сен теңдиктен тайсаң, калыстыктан тайсаң, сенде теңдик бузулат экен өзү. Мо минус плюс келип свет күйгөндөй, сенде анда кара эмне экен? Оор экен, ал кетпейт экен. Өзүңдү басат экен. Ак жеңил экен. Мына ак көңүл болсоң, бирөөгө бата кылсаң ишиң жүрөт экен. Ниетиң кенен болсо, дагы ишиң жүрүшөт экен. Ак тез кетет экен. Анысы кандай, мына биз ушу өтө бийик дегендиктен ошол сөзү сен болуп атат. Теледен айыгып атат. Өздөрү чалып, агай минтип калдым, ушундай сезилди, байкалды. Ал телефондо такыр башка кеп. Келгенде ошо талкууга анда башка кызмат. Урматтуу улуу журтум, дегеле бул аалам өзү чексиз, сөз өтө көп. Ошондо берилген ааламдан Арстан Алай жакырчылыктан жакшы сөз менен чыгарат деп. Чын эле азыр жан дүйнөбүз эле жакыр. Ошондон жакшы сөз менен чыгарабыз. Азыр рекламалык тунугу бар экен, жарнама. Андан кийин сөзүбүздү улайлы. Урматтуу улуу журтум, мен абдан кубанып атам, касиеттүү адам катары. Эмнеге дегенде, ошо кыргызга кут түшкөн, мен өзүмдай далилим бар, өзүм кармагам. Анан кийин ошо Кут Ордо деген агайлар бар, ошо Жаныш агай, Бакыт агай деп, ошолорго дагы илим жазылып, ошондо дагы так берилиптир. Ааламда Арбай атасы Садыралы деген агай айтыптыр, ошо мен ошо балдарыма Кудайдан буйругу менен кут сурап бердим, ошо кыргызга бир кызмат кылыш үчүн деп. Анан эми кут деген бул Кудайдын улуу, кудуреттүү нуру экен, анан деми. Демек, ошо Кудайга бул Кудайдан бул кыргызга бир нур дем түштү деп атам, көп далилдерин көрүп атам. Өзүм ошо 4 жашыман баштап кичине капа болуп, курсагым ач болуп калса эле, ооруп калчу элем. Анан ошо көрүнүш көрө коюп, байланыш алып, жазып, анан эми мындан адам качып кутула албайт, тетирсинче мындай ыйык касиетти адамдын баарына бере бербейм деп берилет ушул жерде. Сыймыктануу менен кызматыңарды кылгыла деп ушул жөнүндө окуп берейин. Кудай Теңир сиздердин жан дүйнөңүздөргө карай жашоо багыт тартуулайт. Мына азыр дагы ар бириңердин жан дүйнөңөргө карай жашоо багыт тартуулайт. Качан гана пейил бузулганда жашоо үчүн түзүлгөн шарт бузулат. Пейил бузулганда. Мындай айтканда контракт түзүлөт экен Кудайдан, анан пейилиң бузулганда контракт бузулат экен. Анан ошол пейил бузулганда жашоо үчүн түзүлгөн шарт бузулат экен дагы, ооматтын ордуна оору кырсык алмашып калат. Кудай
бизден, деги эле адамдардан, кыргыздан, деги эле адамзаттан тегиз жашоону талап кылып атат. Атайын дайындалган касиеттүү өзгөчө инсандар бул адамзатка жол башчы. Мына азыр ушу биздин да көчүрмөлөр бар, илимден окуп аябай бийиктеп кеткен эжекейлер бар, агайлар бар, кызматын кылып, элчилик кылып, ырым-жырымын колдонуп дегендей өтө чоң кызматын ою менен жаратуучулуктарды жаратып аткан адамдар бар. Атайын дайындалган касиеттүү өзгөчө инсандар, силер адамзатка жол башчысыңар. Кудайдын кичи кызматчысысыңар. Өз парыз милдетиңерди тактап алгыла. Мо жашоого жаралуу максатыңарды билип алгыла. Анан тез аткаргыла, сыймыктануу менен аткаргыла. Теңир сиздерди тегиз жашоого өтсөңөр, теңдешсиз сырын ачып берет. Бул 98-жылы берсе, 2012-жылы Кудай өз сырын ачып берип атат, 14 жылдан кийин. Кудай деген эмнени каалайт, кандай жаралган делгендей. Анткени адамдын аң сезими өтө бийиктеп кетиптир. Демек, ошо бийиктеген кезде анан ошо улуу илимин берип атат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Угатабыз сизди. Угатабыз, катуураак сүйлөңүз. Бир жаңы туфли көтөрүп жүрүптүрмүн да, жаңы туфличи. Угатасың балам? Алло. Угатам, айта кой. Балам, кандай жакшысың балам? Жакшы. Мен жалгыз жашайм. Жалгыз балам бар. Күйөөмдөн каза болуп калган 40 жыл болду. Ошол баламды талаштан аял алды эле. Ошол аял жетелеп кетип калды. Баламды колуман жулуп. Түндө түш көрүп атам. Ошо түшүмдө өртөптү балам. Айта кой, айта кой. Түндө түшүмдө жаңы туфли көтөрүп алыптырмын, кучактапчы. Анан күн кечип турдум, эште жүрөм. Күчөсөнүн жакта кара машина токтоп туруптур. Ал балдар мени чакырат, балдар экен. Анан эмне десем эле, жанына барсам, туфлимди колуман жулуп алды дагы. Мага башка бир коробка берип койду. Ошону көтөрүп балдар менен кагыштым. Качып баратам, коркуп качып баратам, бир малда туфлимди карасам, жөн эле мындай эме экен. Шлепка экен, апакай болгон, үстү көп экен. Ошону кучактаган боюнча калып эртең менен ойгонуп кеттим. Жакшы. Жакшы, эжеке. Кейбеңиз, эмоция, бул ый өзү эмоция болот. Ый жакшылыкка алып келбейт, эжеке. Кудай жарыгында эмне деп берилет? Кудай мындай деп берет. Ыйласаң көзүңө ый берем дейт. Иштесең иш берем. Изилденсең жол берем дейт. Анан ый дегеле жакшылык алып келбейт дейт. Ыйлабаңыз. Жанагы жоготууда дагы ыргак менен узатып атпайбы? Ый өзү жакшылык алып келбейт. Муну эмоция деп коет. Мен анан телефондон да сизге энерги өткөрүп коем, чакырып, сизге да бир мындай бийиктетип коем. Сизге окшогон эжекейлер азырда көрүп отургандыр, ушу жоготуулардан кийин ыйлап өтө чалган. Ушу бир сабак бергенден кийин азыр өтө бийик түшүнүктө. Түшүңүздө мындай болуп атыптыр, эжеке. Кара машина деген бу жерде ошо так берилет. Машинага түшсөң, мындай алыс жолго кетесиң го. Самолет, машина, вертолет, поезд эгер түшкө кирсе, мындай ааламдык күч катары кызмат кыл дейт. Мына биз ааламдыкын уялбай эле ушунча элим не дейт эмес, тетирсинче мен дегенди эл дейт кийин деп туруп, мына жеткирип барайтабыз ааламдык кызматыбызды. Ошо кара машина бул караңгы сырлар, караңгы күчтөр сизге көрүнүптүр. Анан ошондо сизди кубалаганы караңгы күчтөр жолуңду тап деп атыптыр. Ошол жерде эгер бандит, милиция, формачан кубаласа, же бир караңгы бирлер, кайып бирлер кубаласа, адамдар. Ошондо жолуңду тап деп атканы. Анан сиз апапак шлёпка тапканы, ушул жолуга экенбиз, илим алат экенсиз, анан ушу багытыңызды, жолуңузду табат экенсиз. Анан бу жерде түш эле жооп беремес, бу жерде ошол эмнеге кырсык болуп атат? Абдан туура айттыңыз, ушу жалгыз балам бар эле, 40 жыл болуп кеткен. Эгизиңизде эми эрди эгиз деп коет. Азыр аял эркек болуп жашабаш керек, азыр эгиз болуп жашаш керек. Бир мүнөзгө, баягы эгиздер кандай жашаса, аял эрди азыр ошондой болуп жашаш керек. Ошо эгизиңиздин 40 жыл мурун кайтыш болуп кетип анан балаңызды ошо келиниме ичип кетти дегенге сиз арман кылбаңыз. Дарт бул тирүү жүрөт ал балаңыз.
ага дагы мына азыр адамда аябай өсүү болуп атат, өзгөрүү болуп атат. Ага да бир мындай аң сезимине же түшүнөн чоочуйбу, же бир көкүрөгүнө түшөбү, абада өзү энергия жүрүп атат апа. Азыр ушу бүгүн сиздин эфирден кийин мен сизге жакшы энергия өткөрүп коем. Анан кандайдыр болсо бир бурулуш болот. Анан бул эмнеге мындай кыйынчылык болуп атат сизде дегенде, сиз дагы бир ошо жашоого жаралуу максатыңызды билген эмессиз. Ак карага же бир утурумдук жашоого карап алгансыз. Анан муну кичине кырсыктыруу деп коет. Бул жакшы. Бул кырсык өтө жакшы деп берилет да, урматтуу улуу журт. Эмнеге дегенде, кырсык болмоюнча адам өспөйт эле делет. Кырсык болгондон кийин анан изденүү башталат. Мына бул жерде окуп берейин. Тозок эми көмүскө жактарын айта берет, бул жерде көрүнө жагы. Тозоктун могу жашоодо эле 90 түрү бар. 80 сыноосу бар бул жашоодо. 30 оорусу бар, 40 кырсыгы бар, 50 жолу эволюция бар ба, 1-2, 3 класста өйдөлөгөн сыяктуу. Анан 10 эле жолу ооматы бар дейт. Кырсык сени тобоңо жандыруучу эле бир күч. Анан тобоңо жанган кезде, өзүңдү тааныган кезде кырсык токтойт дагы, сенде сыйкыр керемет иштеп баштайт дейт. Урматтуу улуу журтум, ушу түштө көп нерсе берилет. Бул жерде айтылат, ушу түш, мына кырсык, кыйынчылык бул Кудайдын бир айтайын деген эле сөзү дейт да. Ошондуктан бул түш өзү рух деп берилет, түш өзү бул теңир деп берилет, ой өзү бул теңир деп берилет, жакшы ой келсе дагы. Анан эжеке мен телефонумду кенен калтырам, акыр жагында чалыңыз, энергия өткөзүп, дагы кененирээк сүйлөшөбүз. Анан өзүңүздү бош алып отуруңуз. Урматтуу улуу журтум, улап кете берели. Ошондо сиздер дейт, ушу өзгөчө адамдар, тегиле кыргыз, бул жерде так берилет. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде, нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп. Демек ушул кыргыз пенде эмес, кул эмес, кыргыз бир таксыр эмес, кыргыз бир байкуш эмес. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Азыр ошо ааламдык түшүнүккө өткөзүүдө. Анан кыргыз бир алтын доорго адамзатка бир көпүрө болуп берет. Кудайдын билдирүүсүндө так берилет. Силерди бөлүп аткан тил менен эле дин дейт. Болбосо адамдын баары окшош дейт. Чын эле ойлоп көрсөң, азыр орусча сүйлөсө, бул орус экен дейсиң. Уйгурча сүйлөсө, уйгур экен дейсиң. Болбосо кээ бир адамдарды окшош го. А көрсө, жер үстүндөгүнүн баары жердешпиз, урматтуу улуу журт. Көрүп аткан күнүбүз бирөө, ичип аткан суубуз бирөө. Басып аткан, жашап аткан жерибиз бирөө. Көрүп аткан күнүбүз бирөө. Караңыз, бир бүтүмдүк бул. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Угатабыз. Угатабыз сизди. Улан албай атат окшойт. Алейкум ассалам. Угатабыз, айтыңыз. Угатабыз. Алло. Угатабыз, айта кой. Ушу кээ бир көрөрмандарыбыз аябай айтып калат. Алло, алло дегиче эле биздин чыйпыбыз чыгып кетет, убакыт өтүп атпайбы деп. Ансагандай ушу чалаардын астында жакшы даярданып чалсаңыздар. Ошондо ушул өзгөчө инсандар, бул Кудайдын адамзат үчүн жол башчысылары, Кудайдын кичи кызматчылары экен да. Азыркы мындай бир өзгөчө адамдардын чыгып атканы. Өз парыз милдетиңерди тактап алып тез аткаргыла. Сиздер тегир жашоого өтсөңүздөр, теңир сырын ачып берет, теңдешсиз сырын ачып берет делет. Оомат келерден мурун эл массасын аныкталбаган оору кырсык башталат. Анын ачкычы ошо сиздер өзгөчөсүңөр дейт. Өзгөчө адамдар. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы, угатабыз сизди. Менин кызым турмушка бир бала менен сөзүп жүргөн да. Анан ошонун апасы кызыма кара жолук алып келип салып атыптыр. Анан кара жолукту кызым салынбай эме ийинин эле жамынып алыптыр да, анан кийин аларга чай тастап атыптыр. Бирок апасы капкара кийинип алыптыр да. Бетине кара жамынып.
Bunu kандай dep düşünse bolot? Жакшы түш экен эжеке бул. Ошо эгер ак кийим болсо, бул ак жол, ак иштер, бул Кудайдын жолу болмок экен. Кара кийим бул жер мыйзам экен. Бул жер жашоосунан чыга албай атыптыр. Ошол кайненеси келип жоолук салды дегени неке кайып го. Кайып кайын. Кайын го. Мисалы, ошон үчүн жана кайын журтуна жүгүнөт го. Кайыптан буйрулду деп. Ошо кайып пирлер келип кызыңызга мындай жер мыйзамынан чыга албай атыптыр да кызыңыз. Ошону берип атыптыр. Анан башкача чечмелеп албаңыз. Анан эми ошондо кудагыйыңыздын келип атканы бул түштө, же кызыңызга түш берилди, же өзүңүзгөбү, ошону бир Куда көрүнсө бул түштө. Бул Кудайдын келгени болуп чечилет бир кырынан. Ошондо мындай жер мыйзамынан чыга албай атыптыр кызыңыз өзү. Мындай пендечиликтен чыга албай атыптыр, же кичине эмоциядан чыга албай атыптыр, ушуну эле берип атыптыр. Анан бир эфирден кийин телефондон бир энергия алмашып коелу эжеке. Кененирээк ошондо жооп берейин. Урматтуу улуу журтум, ушу мына жерге жашоого жаралуу максатыбызды билип алалы биринчиден. Кудайдын милдет кызматын бир аз айтып өттүк, арбайлардын милдет кызматын айтып өттүк, табияттын жашоо кызматын айтып өттүк, эми адамдын кызматын, жашоого жаралуу максатыбызды айтып атабыз. Кудай биздин жаныбызды ааламдан чүрүптүр. Эмне деп? Жер жашоосун бир теңдеп кармап бер деп. Ошон үчүн кыргыздын жанагы теңдикти сүйгөнү, калыстыкты сүйгөнү ошо экен. Тараза бузулса, базарда мындай коопсуздук болушу мүмкүн, кыргын сүргүн болушу мүмкүн, айразчылык болушу мүмкүн. Анысы кандай ошо үйдө да калыстык бузулбасын, ханда да калыстык бузулбасын. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атам, айтого. Мен түш көрдүм эле. Өзүм кара сулук таластан болом. Ошол жерде эле бир өзүнүн айылда бирөөлөр мени кууп келатат да. Анан мен атты капталдап ат менен кетип атам. Анан өзүбүздүн эле бул Манас күмбөсүнө жетпеген жерге ат менен барсам бир 40 чоро болуп атат да, Манастын чоросу болуп атат. Ошолор келип эле бата кыл деп атат, сууду карап, тоону каратып. 2-3 жолу бата кылдык. Бата кылып эле анан кайрылсам менин атым өлүп калган болот. Апамдын жанында туруп ийилеп аткан экен да. А мен да мынтип карап ошол бойдон ойгонуп кеттим. Ошону кандай чечмелесе болот? Эжеке, бул мындай деп чечилет. Айылыңыздагы айылды көрүп атпайсыз, сиз кайда жашасаңыз, туулган жериңизди. Ошондо башатка кайтуу куюну жүрүп атыптыр да. Азыр адам жаралганда жаратуучу болгондой касиеттер иштеген, табият жаралганда бейиш болуп жаралган. Анысы кандай ошо айылыңызды түш көргөнүңүз ошо башатка кайт деп атыптыр. Анан сиз ат минип келаткан экенсиз, мурунку жашооңуз абдан жакшы экен. Ат деген бул ооматка жетишүү, туура багыт, жаңыштер. Анан ошо сиздин мындай жөлөмөгүчүңүз да бар экен. Бул ат ошо жөлөмөгүч болуп да чечилет. Аны минип келаткан экенсиз дагы эми ошондо кубалаганы ошо жолуңду тап дегени. Анан ошо кайыппирлердин чыгып, чоролор өтө так, өтө касиеттүү болгон, мисалы чоронун бири Алмамбет ата кайып илимин окуган, могу бизге окшош. Сыйкырчылыкты билген, керемет иштеген дегендей. Анан бата кыл деп атканы, андан кийин анан кичине сөзүңүз сугулбай калды. Атыңыздын өлүп калып атканы бул мындай жолуңузду таппай атыпсыз да, азыр жөлөмөгүчүңүздү жоготуп алыпсыз. Бүгүнкү күндө сиздин атыңыздын өлүп калганы окуп берейин бул жерде. Арыктап калса, атыңыз өлүп калса, бул жетишпестик, эскертүү, кырсыгуу дейт. Сиз абдан жакшы келаткан экенсиз. Анан ошол бир багытыңызды жоготуп алыпсыз. Анан эфирден сырткарыда сүйлөшөлү эжеке. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Кырсыгуу, эскертүү болуп атыптыр эжеке сизге. Алло. Угуп атабыз. Мен жөнүндө бир сиңдилерим түш көрүптүр. Мен жашыл чапан кийип, анан ак жоолук салып алыптырмын. Ошон мен ошентип түшүмдө телефондон айтты мага. Ошону билейин дедим эле бул. Жакшы эжеке.
Ошондо түш оңолгондун иш оңолот деп коет го кыргызда. Ансыңандай ошол сиздин жашыл кийим кийип алганыңыз, ак жоолук салып алганыңыз мындай экен. Жан дүйнөңдү өстүр деп атыптыр. Жашыл жан дүйнөңдү өстүр. Изилден деп атыптыр. Анан ошондой эми ак жоолук салынганы мындай көп эми байланыш алабыз дейбизби мен же ойлономбу. Анан акты малга ыйгарбаптыр да кыргыз. Куу ит деп коюптур, кызыл ат деп коюптур, мисалы ак боз атты. Анын сыңарындай ошол ак жоолукту сиз ошол жан дүйнөңүздү өстүрсөңүз, сиз акка жоолугат экенсиз дептир да. Жоолук деген бул жоолук болуп чечилет да. Ошону жана ак жоолук салганы, ошол жоолук аталганы деле ошол жоолуң ачылсын, ак жолдой бол деген эле. Ошол кичине жан дүйнөңүздү өстүрүшүңүз керек экен. Эгер жакын болсоңуз, анан телефондошуп, ушу келип бир кичине сабак алып, жан дүйнөңүздү бийиктетип коюшуңуз керек экен. Анан ошо сиңдилериңиздин сиз жөнүндө түш көргөнү, жакындарыңыздын түш көргөнү ал сизге жакын да. Демек кайра эле ошо өзүңүздүн энергияңыздын түшкө кирген экен. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Менин атам дагы каза болуп калганда, жаш эле каза болуп калышкан. Анан түшүмдө ошо көрүстөндөр эле кире берет да, ошол экөө жаткан көрүстөн көп кирет түшүмө. Жакшы. Окуп берейин так. Мүрзө, мазар, арбак түшкө кирсе, бул эки дүйнөнүн биригиши, биз биргебиз дегендик сунуш тапшырма берип аткан экен. Эми ошондо бул кандай чечилиши мындай кененирээк. Ааламдагы күчтөр биздей түшүнүккө өт деп атыптыр да. Мына мен ошондой бийик түшүнүктөгү адаммын. Мен жер жашоосун мындай майда нерседей эле карайм. Ансыңандай сизге да ошо сунуш тапшырма берип атыптыр. Анан азыр ата-бабалар аябай түшкө кирип атат, өтүп кеткендер. Анан Куран окуттук, анан болбой атат, анан дейт. Эми ооба, Курандагы үмтөтпөйт. Куран окуса, алардын жан дүйнөсү агарат, тазарат. Кудайдан ушул бийик дүйнөлөрдөн орун бер. Пендечилик жашоодо кылган күнөөлөрү болсо жаратканым өзү кечир. Жан дүйнөсүнүн жардылыгынан кетиргени болсо кечир. Бийик дүйнөлөрдөн орун бер деп адам айтса болот. Эң башкысы алар бийик күч болгондон кийин кайра жердеги баягы ата деле балдарына көрсөтмө бергендей ошо бийик ааламдык түшүнүккө өт, эки дүйнө биригип атат. Ошол бийик түшүнүккө өт деп сизге сунуш тапшырма берип атыптыр. Анан кайра ошо бир кыры ата тегин арбага кирсе, коштогону, колдогону. Бул жерде так берилет. Касиетиң болбосо, Теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо, ата тегиңдин арбагы сени кеселдетет. Касиетиң болбосо, тапканың тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо, Кудайдын жардамынан жазасы көп. Касиетиң болбосо, тамак табуу эң оор тозок деп берилет. Демек, арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр бизден бийик турат. Анан эскертип атып, сунуш тапшырма кылып. Түштүн баары эле кандай кырынан болуп келсе эле, же багытыңды көрсөтүп атат, же эскертүүңдү, же кырсыгууңду ушуну гана берет. Урматтуу улуу журтум, ошондо Кыргыздан бир жакшы топтор түзүлдү. Бир өзгөртүүчүлөр түзүлдү азыркы бүгүнкү күндө. Азыр саясат менен Кыргыз оңолбойт, урматтуу улуу журтум. Азыр жан дүйнөсүн бийиктетип ийсек, мындай ааламдык маданиятка түшүнүк өткөрүп ийсек, ошого жараша саясат түптөлөт. Ошондой топтор түзүлдү Кыргыз журтунда. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Угуп атабыз сизди. Ошо топторго ушундай деп берилип атат. Эми өзүңөргө этият болуп, милдетиңерди сыймыктануу менен аткаргыла. Кудай, Алла мындай касиетти ар бир адамга эле бере бербейт. Мындан ары адамдын ыйманына, сыпатына жараша ырыскы дөөлөткө жетишет. Азыркы сиздердин аракетиңерге карап туруп, Кудай баштагы күнөөңөрдү кечирет. Кудайдын кечиримдүүлүгү бул анын чексиз касиети, кудурети, жөнөкөйлүгү. Ошондо адам Кудай сыпатка калыптанып бараткан болсо, демек адам дагы кечиримдүү болуш керек. 10 жыл мурун урушканда эле айтып жүрө бербеш керек, 10 ай мурун урушканда эле айтып жүрө бербеш керек. Алда түш көрдү түндө, өзгөрдү.
Мен дагы аң сезим бийиктеди, мен да өстүм. Демек, өзүңдү да кечирип үйрөнүш керек. Жана башка бирөөлөрдү дагы кечирип үйрөнүш керек. Аны эле буга чейин күнөө жасаган ал тозокко түшөт дебешибиз керек. Ансыз деле тозок жашоодо жашап атат байкуш кыргыз. Ар тараптан кырсыгып бүттү. Азыр ар бир кыргыз жакшы сөзгө муктаж керек болуп атат. Азыр мактап, духун көтөрүп гана, анан аруулантып гана анан бириктирсек болот. Бу жерде так берилет. Улуу кыргыз ааламды сыйкырлап башкарат дейт. Караңыз. Табиатка сыйынып алып туруп, табиатты жетектейт дейт. Анан адамзатты аруулантып бириктирет. Ооба кыргыз отко, сууга, ташка сыйынат дейт. Ооба мен сыйынам. Эмнеге? Таазим этем. Сыйынып, прям барып эле кучактап жатып калбайм, таазим этем. Тоомоз. Себеби жаратылыш бул жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы экен. Биз жаратылышты булгасак, Кудайдын жан дүйнөсүн булгайт экенбиз. Бирөөнүн көңүлүн чөгөрсөк, азыр мазактасак, кайра ошо Кудайдын жан дүйнөсүн булгайт экенбиз. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Менде бир суроо бар эле, деңиз. Айта кой. Мен түшүнө бакына малдар жоголуп жүрө берет да, анан өмүмдө дагы ушундай болуп кетет да, малдар жоголуп өлүп калат. Жакшы. Эми, урматтуу улуу журтум, бул жерде айтылат, ар бир адам бирин-бири ыйык деп кабыл албаса жазаланат дейт. Сиз да бир ыйык касиеттүү адамсыз. Түшүңүз кайра эле туш болуп калып атат да. Бул жерде ошо туш деген түштү берет Кудай. Ошол жөнүндө дагы кенен чечмеленип берилет ааламдан. Ошо малыңыздын жоголуп кетип атканы кайра эле ошол кырсыгуу болуп чечилет. Өзүңүз кырсыктап атасыз. Сиздин каражатыңыз жок болуп атат да. Өлүп калышы, ошонун баары кырсык болуп чечилет. Бул жерде мына табыгы илим түшүргөндөн кийин Кудай адамзатты ар тараптан кырсыктырат. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, төрөтүнөн, аң сезими жабыркайт, мындай сөздү эстеп кала албайт, же сөздү түзүктөп сүйлөй албайт, дилине чалат, малынан кырсыгат, пикир келишпестик пайда болот, түрдүү табыгый кырсык болот, ичкилик себеп болот, ичкилик дагы. Турмушунан, мүнөзүнөн. Биз азыр байлык, бийлик болсо эле баары жакшы болот дейбиз. Байлык, бийлиги бар падышалар, бийликтегилер кандай качты, кандай кырсыгып жүрөт. Мына көрсө, мүнөзүнөн, ооматынан, байлыгынан дагы кырсыгат экен. Сыртына жарат чыгат, өңүнө өтө суук көрсөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот. Сөзү кунсуз, өтүмсүз. Кээ бир адамдын көзүнө касиет көрсөт. Ошондо бул эскертүү экен. Анан илим алып, өзүн өзү тааныган адам жаңы доордо жашай алат. Эгер өзгөрө албаса, бул кырсыгуудан жыйынтык чыгарбаса, табиат койнунан оорду жоюлат дейт. Ал эми оорду жоюлса да кандай өлүм буйруйт? Озондоп каласыңар дейт. Айыкпас дартка чалдыгасыңар дейт. Мусор болуп каласың дейт. Ошондо озондоп калсаң, жыйлап калсаң, айланып өтүп калган атпайбы бала чакаң? Бизге бөлүнгөн убакыт дагы жакындап калды. Бир суроо бар окшойт, кабыл алалы. Айтсаңыз. Саламатсызбы? Айта кой, тез. Мен ошо бир айдын ичинде үйлөнөлү деп аткан жигитим казалып калган. Мен түндө ошо тиги дүйнөгө кадимкидей барып келчү сыяктуу болду да. Катуураак сүйлөчү. Тиги дүйнөдө кадимкидей туугандары бар экен, жерде дасторкон жайылып экен. Ошол жерге отургузуп, мени бүт туугандарым менен тааныштырды. Урматтуу көрөрман, мен анан телефондо сизге жооп берейин. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы жакындап калды. Кичине сөзүмдү жыйынтыктап бүтүрүп коеюн. Сиздин сөзүңүз жакшы угулбай калды бизге. Биринчиден ошо кичине телевизорду асталатып албапсыз. Ошентип, урматтуу улуу журтум, ар адам ушу жашоого жаралуу максатыбызды билели. Бул жашоо жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө экен. Могу биздин турпатыбыз бул жөн эле чел кабык экен. Өйдөлөтүп кетчү эле. Чел кабык. Ба картошканынбы, же помидордунбу сырткы чел кабыгы болсо анан ичи өсөт го. А биз ошо турпатка карап алыппыз да, ошон үчүн жан дос, дене дос деген ошол бөлөк. Анан ушу жана өзүн тааныбаган бир
чаламолду дин бусат дегендей, же эл бусат дегендей, анан эле көргө ал өлүп калды, арбагы менен колдой албайт, ал көрдө жатса дей берет да тоогулайын. Ал турпат өлүп калды. Ал жан рух ааламга чыгып кетти. Ошо ааламда болгондуктан эмелеки карындашым айткандай мына кайтыш болгон 1 айга жакындап калды дейби. Мына ошо сыяктуу ааламдан байланыш берип турат. Же болбосо ата эне мал курайт, ата менен бала. Анан атасы өлгөндөн кийин атанын малы балага буйрубайт дейт. Себеби пендечиликке дагы кетпесин, бирөөгө жаман айтпасын, бирөөгө ушу көрпендечилик, ушу байлык бийлик үчүн өйдө төмөн кылбасын, бир жетимси, жесирдин көңүлүн оорутпасын деп малды алып коет. Аалам күчү, арбай. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз чыныгы сөздөр менен, чыныгы сөздөр иштер менен, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дейт. Сөз чынынан өлбөйт дейт. Мына мен чындыкты айтып атам. Эгер менден кеткен болсо, мен күнөөлүү эмесмин. Көктөн берилип атканы. А көктөн ааламдан берилгени бул чындык. Табык илимиңиздерди алыңыздар. Жан дүйнөңүздөгү жана мен айткан кыш болбойт деген бул күлкүлүү сөз эмес, бул сыйкыр сөз. Жан дүйнөдөгү кышты кетириңиздер. Өзүңдүн оюң сенин кандай адам экендигиңди билдирип турат. Эгер сен жаман ойду ойлоп атсаң, демек сен жаман адамсың. А кара ойлуу болсоң, ал өзүң турпатыңа таркайт экен дагы ошо чөйрөгө таасир этет экен. Көрдүңүзбү? Ак ой эмне болот экен? Тез жетет экен. Батан кабыл болот экен, назарың күчтүү болот экен. Ошон үчүн пейлиңиздерди оңдоңуздар, агарыңыздар, көкүрөңүздөгү кышты, музду, тозокту кетириңиздер, көкүрөңүздөрдө жаз болсун. Урматтуу улуу журтум, ушу түш жоору, дагы суроолор боюнча мындай адам күтөт, жетишпей калат, үлгүрбөй калат, суроо бере албай калат. Ошо менин WhatsApp телефонум жеңилирээк болот экен, ушу WhatsApp'тан жаза койгонго, ала койгонго, жооп бере койгонго. 706 коду 706, ар жагы жеңил 988 188. 988 188. Анан 2-чи, 4-чү, 6-чы, 7-чи күндөрү Лебединовкада эртең менен саат 10-да талкуу болот. Ошол жерде каттоо өтөт. Себеби бул жерден ушундай берилген. Куш тепкен кекиликтей кылып адамды астыңа, адамзатты астыңа түшүрөм. Сенин милдетиң каттоого алып, илим берип алтын доорго өткөзүү деп. Анан биз ошол жерге барганда каттоого алабыз, кадимкидей ырымына китебин беребиз, илимин беребиз, алтын доорго өткөзөбүз. Ошон үчүн кечикпесиңиздер. Түшүнүүң канчалык бийиктесе, турмуш тутконунан, оор суркоодон өзүңүздөр тез кутуласыздар. Эмки ушул 4-чү иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.